Kayсы эл тарабында болосуң? Жергиликтүү элдин эл тарабында болосуңбу? Же Бишкекте чогулган эл тарабында болосуңбу? Өзüm жөнүндө айтып коеюн, айтып атпайм. Мен бийлик талашып келген жокмун, урматтуу өзгөнтүктөр. Же тополоң кылайын деп келген жокмун. А чегара маселесин азабындалай тарткан кишимин. И билем кандай чечилишин. Айтып атат талаш жерлерди бөлүп карайлы деп. Ай, талаш жерлер жок, урматтуу кыргыздар. Каримов талаш жерин калтырбай эле тартып койгон мындай. Кимге айтасың ушул жерде бизге калтырган талаш жер, муну кийин тартам деп границасын калтырып койгон деп кимге айта аласың? Уңгартоодо айтып атат талаш деп. Талаш жер эмес. Ал биздин жер. Кылымдардан бери биздин жер. Кеше Атамбаевдин убагында биздин жер катары калды. Ташип, ушу Макенаке, Абыкеев дегендер 15-жылы курултай кылып, алар басып алган Уңгартоодо вертолет менен келип, 4 жыл Кыргызстан иштеп аткан жаранын алып кеткен Өзбекстанга. Курултай өткөнүп Кербенде. Элден сурап, Каримовдон сурап, тири болчу. Ай, сен бизди Атамбаевке эрегишпе. Кыргыз элин ук. Бул Кыргыздын жери. Эгерде биз сенен коргой албаса, 100 атча менен биз коргойбуз деп кайрылгандан кийин Каримов вертолет менен аскерлерин алып кеткен. Ал биздин жер бүгүн деле. Кербен айлык бүтүн жер ал. Эч кандай талаш деген документ жок Уңгартоо боюнча. Жанагы 18 миң алдык деген жерин ишенбесеңер барып туруп ошол жерге барып көргүлө. Ошол Кербен айылда барып туруп, аэропортто жетиген деген жерден жаңы 56 гектар жер алып, мага 5 соттук участкаларды аштасып көрсөтчү ошо 5 елдер. Жок андай жер. Ал биздин жерлер бардыгы. Каримов никогда талаш жер калтырган эмес. Кемпирабадты алыш үчүн атайлап Кыргыздын жери мыногу жер талаш деп бир тараптуу доомат кылган бизге. Аны талаш деп эч ким тааныган эмес. Парламенттеги, өкмөттөгү эч ким. Жок андай документ. Ошон үчүн урматтуу туугандар, чегара чечүү эки мамлекеттин ортосунда нерсе. Тура эки дос, мен экиним, батырыным батырлык кылды, айрыкча Камчиним батырлыгын көрсөттү. Ачык айтты. Мен Кемпирабадты 4000 канча гектарды бердим Өзбекстанга деди. Бу да батырлык. Коркпой туруп айтты буну. Бердим деди. А көп чоңдор ошону бердим деп айта албай келген. Элден сурабай туруп айтты, ушул бердим ушуну деп. А бирок урматтуу туугандар, жердин ээси силерсиңер. Жергиликтүү кеңештин депутаттары силердин аймагыңар, территорияңар бар. Кызыл Октябрьбы? Куршатпы? Кызыл Октябрьдын картасы бар. Ай, урматтуу жергиликтүү кеңештин депутаттары. Карап көргүлө картаңарды. Тиктеп көргүлө ошол жерде. Канча территориябыз бар экен деп. Мен кербендиктерге айтып атам. Мына эки жерди талаш алдык деп атат. Территорияңарды, картаңарды көргүлөчү Кербен шаардык кеңеши. Канча аймагыңар бар. Каерден Өзбекстан силерге границасын аракка чыгарып кетип, мына жерди бердик деп айтар экен деп. Жок андай нерсе. Жомок. Урматтуу туугандар. Ошон үчүн мунун чечүүнүн маселеси эл аралык деңгээлде чечилет. Биз істей берсек болбойт. Аякта да биз деген төөлдөр бар. Алар бирок биздин дипломаттарга караганда 10 эсе 100 эсе даярдалган дипломаттар. Бир кыргыз, бир өзбектин алдында сен дипломат боло албайбыз, кыргыздар боюн алалы да. Кол сатып алсак да алданып калабыз. Уйсасак да алданып калабыз. Ана кантип эле ушу Шавкат Мырзиев ушу биздин эки дос алданып калсын. Менин сунушум, бекке айтпадым башында. Биз бузукулук кылалы деп келген жокпуз. Бу жерде мамлекеттик деңгээлде иш кылалы. Али кол кое элек. Парламенттен өтө элек. Садыр Жапаров кол кое элек. Мырзиев келсе кол коем деп атат. Мына Макенеке отурат, биз Уңгартоо боюнча Кербенде элди курултай өткөргөндө ошол Камчынын көзүнчө.
Мындай дегенбиз. Карибукка кайрылдык. Биз сен жерге кол салма деп. Биздин бийлик коргой албаса, биз өзүбүз коргойбуз деп. Анан ошол менен Уңгартоо калды, Кемпирабад калып калган. 15% калып калды. Ал биздин жерлер бар 15%. Biz ошондо Карибтен сурандык. Бул биздин эл, бир тууган элден жерин сурабагыла деп. Мен ошол тажрыйбаны да айтат элем. Бүгүн Өзгөндө өткөн, Кызыл Октябрда өткөн элдик курултайдын чечимин bir kopyasın biz ошол Шавкат Мирзиевке да жөнөтүшүбүз керек. Биздин жерге кол салба. Бул биздин жер, Кемпирабад деп. Документалдуу түрдө дагы бардык түрдө менде мурда айткандар айтты. Бул биздин гана жер. Жанагы 18.000 гектар деген да биздин жерлер. А картаны булар сызбала берет, каалагандай карта сызбалат. Биздин негизги документ эгемендүүлүк катары бири-бирибизди тааныганда оңго чейин ошо картабызды көтөрүп барганбыз. Ошол картада Кемпирабад Кыргызстандын жери, Уңгартоо Кыргызстандын жери. Мына ошол документ. 50-60 документтер бул чарбалык документтер, урматтуу туугандар. Экинчи сунушту ушул жерден эки президентке, Садыр Нуркожоевичке жөнөтүш керек. Сиз октябрь айында Шавкат Мирзиев келгенде кол койбоңуз деп. Кайрылышыбыз керек. Кол койбоңуз деп. Андан кийин кол коюп койсо, андан кийин ана жана парламенттин алдына барат. Парламентте мына азыр биз таптакыр эле үмүтүбүздү үзүп атабыз. Мен бирок үмүтүм бар, үзүлгөн жок. Кече комитетте 10 депутаттан 6 депутат гана за берди, 4-өө каршы берди. Бул 3-тен 2 эмес. Мындай менен өтпөйт. Эгерде биз жакшылап ар бир депутат менен иштесек, силердин депутаттар бар, ушул жерде шайланган. Башка депутаттар бар. Коколоп ушул жерге чакыргыла, ошол кол коюлганга чейин. Эй, кел менеке. Отчетуңду бер менеке. Болбосо ошолорду кыскыла. Сен беке Өзгөндүн кулуну катары келбейсиң, депутат эмес деп. Басымды ар бир депутатка жасаш керек азыр. Ар бир депутат ушул жерде кулуну, ушул жердин адам экенин чыгарышыбыз керек. Ошондо биз 3-2 депутат чыкпайт. Өтпөйт бул. Бул да бир вариант. Үчүнчү вариант, мына чүйлүк жаштар, чүйүнтүбагы башка бир топ жаштар бүтүп атат. Азыр ушул силердин Кемпирабад, Баткен, Кумтөр боюнча чоң ноябрь айында бийликтин курултайына каршы альтернатива курултай өткөрөлдү деп атат. Так силердин маселеңерди коюп атат. Мына ошол жерге барып Бишкекте, эгерде Бишкекте аяттан жол бербесе, жанагы Байтиктин мөлтөгүндө жалпы Кыргызстандын эптен биз ошол жерде катып турушубуз керек. Мына ошондо биз эл болобуз. Ошондо биз улут болобуз. Ошондо бизге Шавкат Мирзиев тан берет. Бале кыргыздар кайттым булдан деп айтат. Анткени биздин чоңдор айтып атат азыр, Өзбекстан менен мамилени оңосок, кээ бирлер айтып атат. Алар күчтүү мамлекет, алар минтип коет, тигинтип коет деп. Жок, урматтуу туугандар. Кытай жесе жеп коет эле дегенде майда мамлекеттерди. Өзүнүн Тайванын алдырып коюп отурбайбы? Жей албайт азыр. Эгер эл күчтүү болсо, элде дук болсо, эч бир чоң күчтүү бер жаба жей албайт бизди. Экинчиси, Мирзиев, ал эч качан кыргыз элине кол салбайт. Ал биздикилер коркуп атайын чыгарып атат. Илгери Үзөң куш каркырап өткөндө дагы Турдакын Үсүалич ошентчи. Эй, Кытай ажыдан жеп койсо эмне кыласыңар деп. Бериш керек деп. Жок. Мирзиев андайга барбайт. Жана айрым саясатчылар кокуй мунун танкасы бар мун деген, ал биздин элге, биздин депутаттарга атайын внушение кылып атат. Ага алданбагыла. Мирзиев эч убакта андайга барбайт. Керек болсо биз бекем турсак, биздин жерибизге тийбейт, артка кетет. Рахмат.